Биз муну жеңилдеткенден, жумшарткандан пайда таппайт да мамлекет. Биз ушуга ишендик. Мына айтып атпаймынбы, мен 5 жылдан бери коррупция менен күрөшөмүн. Кече мындан 2 күн алдын налоговиктерди кармадык эле. Кече түнү менен таможниктер менен чабышып чыктык. Түнү менен таможниктер мына 7-8 таможниктер кармадым. Мен кече түнү келдим, түнү менен ошолор менен чабышып чыктым. Эртең менен эле чуркап бул жак келе калдым. Мына Ошто жана Кара Сууда мурда Райым Матраевдин эмеси бар го, таможенный терминалы бар эле өзүнүн жеке. Биз мамлекетке алып койгонбуз да. Мына ошол жерде уюшкан таможниктердин уюгун кече түнү талкаладык да. Мына алар чыгып атат. Аны айтып эле оозум жыйгычам деле мына түнү кечинде дагы таңгамал кармашта окшойт. Счетный палатанын мына түндүк жагыбыз боюнча башчысы бар экен. Анын 2 инспектор менен аны кармадык. То есть буларды жөнөн-жөн баары эле бирөө кармап алып аткан жок. По ним ведется работа, скрупулезная работа. То есть мы должны доказать, когда он получил взятку, каким образом получил. Сейчас, слава богу, техника уже развита. То есть можно все снять на видео, на аудио дегендей. Ошентип отуруп туруп кармайбыз да. То есть күндөн күнгө булар көбөйүп атат да, токтобой атат. Ошондуктан ужесточить керек болот да. Уже биздин алыбыз да келбей калды. Бир жагынан таможниктер кетип атат, бир жагынан налоговиктер кетип атат, бир жагынан счетный палатасы кетип атат. Уже мугалим жана башкаларды айтпагандачы. Ошондуктан муну ушундай кылып туруп бир иштеп көрөлүчү. Бул мыйзам да эми кайсыл бир күндөрү бир туура эмес болуп калса, кайра чакыртасыңар, өзгөртүүлөрдү киргизесиңер. Так? Ошондуктан азыр ушуну иштеп көрөлү. Рахмат Камчан, түшүндүм.